Биздин эфирдин дагы бир көркүнө көрк бөлөйүн деп келген таңкы меймандарыбыз бар. Алар менен сөзсүз түрдө тааныштырабыз. Ооба, урматтуу телекөрүүчүлөр, таңында келген биздин коногубузду тааныштырып өтөлү. Даткайым шайрапар тобунун солисти Анаш Алымкулова жана аккордеончу агайыбыз Жусуп Нурматов бизде конокто. Кутматтаңыздар менен. Куш келипсиздер. Маанайыңыздар жакшы? Жакшы. Алыстан жакшы келип алдыңыздарбы? Жакшы келдик. Анда эмесе өзүңүз жөнүндө айтып өтсөңүз, канча убакыттан бери ушул ыр дүйнөсүндө бүгүнкү аракет кылып урдап чыгармачылыкка алектенип келесиз? Мен эми айтсам меники аябай узун история. Мен 3 класстан баштап Бейшев орто мектебинде окуп, ошол жерден баштап Бөлөкбай Дүйшаналиев деген агайыбыз ырдан бери ушул ырдатып отуруп, акыры ушу 70ке келдим азыр ырдап, ыр менен. Дагы деле ырдап келебиз. Дагы эле ырдап келатам, ооба. Анан азыр эми ушу кезде Даткайым тобунда иштеп атам, ошо апалар менен ага элечек болуп. Ошол анан ырдайбыз, көп жерлерге барып атабыз. Кече эле биздин группадагы байбичелер келип кетти, бүт болгон жетишкендиктердин бардыгын алар айтып берди. Айтсаңыз, музыкалык билим алдыңызбы? Жок, алган эмесмин, туаса талант. Мен өзүм атамда болгон талант, чоң апамда болгон талант. Атам ооз комуз да ойночу, чоң апам ойночу, мага да үйрөтүшкөн. Анан комуз чапчы атам, саяпкер, мунишкер, ушундай иши кылса. Кыргыз таандык болгон улуттук баалуулуктар бар, сиздердин үй-бүлөңүздөр бар, буюрса. Өнөрлөр дагы. Бар. Эң жакшы. Анда эмес азыркы учурда бизге кандай ырдайт болду экен, 70ке таяп калган биздин ага элечек апабыз деп жаткан көрөрмандар үчүн жагымдуу чыгарма ырдатпайсызбы? Эмесе мен ошо илгерки жаштык эскерип, Жамин Акималиев агайыбыздын Жалжалым деген ырын ырдап коеюн. Жакшы болот. Жашыңыз 70ке таяп калса да бүгүнкү үнүңүз дагы деле өзүнүн угун экен. Айтсаңыз, кайрадан деген талантты кандай бир тарбиялап, музыкалык билим алсам деп болсо, кандай бир аракеттер болуп келди эле. Эми андай аракеттер деле болгон жок, бирок менин жолдошум да ырдайт. Эми абышкам деп коеюнчу, азыр абышкада. 70ке келип калды ал деле. Ушу Жусуп бала кезинен бизди кошо ырдатып, коштулус болуп ырдап жүрөбүз. Анан ошол менен эле жүрүп такшалып калдык болуш керек.
Буларга биз нештатник болуп иштеп жүрдүк жолдошум экөөбүз. Илгери деген союз убагында ыргезелер көп болчу эмес беле. Ошо ыргезеге өзүбүз тоола тармагында иштедик. Анан кийин ыргезеге райкомдон отношение деп койчулар. Ошондой жиберип бир жумага бошоткула деп, ыргезе болот деп, ошондой болуп ошо ыргезелерге катышып жүрдүк. Акыркы ыргезебиз 1999-жылы бул суу сактагычтын алдында тартылды. Ошондо жана ырдалып бүтпөйт махабатты ырдадык жолдошум экөөбүз. Анан ошону ушул убакка чейин бизге эмне талисман сыяктуу болуп калдыбы, тойлордо дайым эле элдер билгендердин баары ушуну суранат, ушуну ырдайбыз да. Ошол анан ошо менен эле ушулар менен жүрүп такшалып калдык. Алардан айлык албай кошо иштешип жүрдүк ушулар менен. Ал эми айтсаңыз, бүгүнкү балдарыңызда, небериңизде ушул талант өттүбү? Эми бар. Бирок тартынышат, уялышат. Биздин убакта моундай болуп чакырып, аралаштырып ырдатчу эле да. Азыр эми андай көп жок да. Анан мындай көп тартынышат. Бирок бүт бардыгында талант бар. Экинчи уулум ушу силерде иштеп кетти бул жерде. ГОВДда зам начальник болуп. Чопо чоорду ойнойт. Ошо биздин район боюнча ушу экинчи уулум чопо чоорду бүттү, улуу уулум сыбызгыны бүттү. Анан бирок кармашкан жок да, анда санда болбосо мындай официально аябай камырмап ырдап мындай чыгыш элек да ойноп. Кайсыл акын жазуучулардын, композиторлордун ырларын жакшы көрөсүз? Мага эми илгеркилер, мисалга Калыйбек Тагаевдин Элмиразын ырдачым, Жаныбарым Гүлсарым ырдачым, Доолонду ырдачым, ушундай мындай соскон, салмактуу ырлардан, ушу жал-жалым ушуларды ырдап жүрөм да. Демек, оор басырыктуу ырлар. Ошондой болуш керек. Биздин убакта негизи эле ошондой болчу да ырлар. Анан азыркылардыкындай эмес да эми. Ошо. Эл арасында жүргөн инсан катары айтсаңыз, бүгүнкү күндө коомчулук эстрадагабы же ушундай аспаптардын коштоосундагы жандуу үнгө басым жасашабы? Бир убактарда элдин баары эстрадага ооп кетти. Биз курактуу ырчылар деле эстрада менен ырдап кетишти. Мисалга бизден кичүүгү Динара Акуловалар, Айчүрек Иманалиевалар сиңдилерибиз жалаң эле эстрада менен ырдап калышты да. Алина Жетигеновалар, мурунку муундар дем, тиги азыркы жаштардан. Анан кийин азыр карасак эми биздин ырларды булар бузуп кичине башкача кылып, переделка кылып ырдашып атат. Бирок ошо эски ырлар кайра тирилип атат. Азыр тирилип атат, эскилер жанданып атат, ооба. Мисалга Алина Жетигенова ушу жал-жалымды ырдайт, аны эй ой кошуп аябай кооздоп кетет башкача кылып, туурабы? Заманбап. Ооба, заманбап деп коет, азыркы заманга жараша ошо. Анан биз ошо илгерки эле өзүнүн ырдалып жүргөн ритмин бузгубуз келбейт да. Ошондой эле ырдагыбыз келет. Ошо. Эски ырларга жан берип жатат деп эдиңиз. Мына ушул эски ырларды сиз жаңыртып өтсөңүз, Элмираны. Я. Эмезе ошо Калыйбек Тагаев агабыздын көз өтүп кетти го, арбагы ыраазы болсун, Элмиразын ошо кичинекеймен ырдачу элем, да ырдап коеюн.
тоонун аткаруу эмне деген үн. Ыраазычылык билдиребиз. Ыраазычылык билдиребиз. Ал эми айтсаңыз, ошо Даткайым шайрапалар тобунун солисти деп тааныштырдык. Мына ушул шайрапаларга канча жылы кошулдуңуз курамына? Анан бул топто жүрүү менен сиз мындан ары чыгармачылыгыңызды өнүктүрө алдыңызбы? Түрткү болду бул топтун түзүлүшү? Бул 14-жылы 2014-жылы таластын 70 жылдыгы ошондо бир ушул жакта чоң конкурс болуп, ошондо келип биздин Кара Буранын айымдары 1-местаны алып, ошондон кийин эле уюшуруп кеттик. Андан кийин Агесте Азият Шаболотовна ошол болчу, бизде 3-губернатор. Анан бизге барып Чуңкурчакка ушу эме республиканский апалар, шайыр апалар тобуна 1-Талас область боюнча биз барганбыз. Биз барып конкурстан өтүп, анан Чуңкурчакта Асыл затым апакем деген передачага катышып, ошол жерден мен ушу жалжалым дырдап, ушундай болгон да. Анан ошондон бери мен катышып келатам бул жерге. Катышып келатам ушул топко, Кудайга шүгүр. Ошол топ эми кече биздин апалар айтып кетти, көп жетишкендиктерге жетишти аябай. Дагы да буйруса алдыда максаттарыбыз бар, жетишебиз деген, областыбыздын эмесин наамын өйдө көтөрөбүз деген ниеттебиз. Буйруса эми мына жакында Шырдак ала кийиз ушуларды жасоонун конкурсу болот деп атат. Буйруса буга да даярдык көрүп атабыз. Демек, сиз да колдонушуна алектенесизби? Алектенем мен дагы курак курайм, ий кийрийм, кийиш жасаганды билем, ыскыт жүрмөгөндү билем, Кудайга шүгүр билем бардыгын. Өзүм деле чабандын кызы болгом. Жакшы. Ал эми бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна келип жетүүдө, андыктан сиз бүгүнкү күндө жаңы ырдын бет ачарын ушул жерден ачамын дедиңиз. Анда эмесе кийинки ырыңызга кеп кезең берели. Бул ырга кичине чакан тарыхына токтолойт. Бул ыр эми тиги Роза Аманова сиңдибиздин ыры, качты кызыбыз деле болуп калат экен. Анан бунункунун ыры, сөзү бардыгы мындай эски бизге мындай ылайыктуудай келет экен да. Анан ушуну жактырып, жаңы ырдайын деп атам. Ушул жерден бет ачарын көрөйүн эми. Анча-мынча сөзүн карап эле коеюн. Рухсат берсеңер, жаңы ырдын бет ачары. Ошентейин анда. Жаңы ырдын бет ачары. Роза Аманова ак бала. Ак бала. Ayalandı
сонун аткаруу. Жакшы эле экен. Эң сонун аткаруу. Мыкты чыгарма. Ал эми көкүрөгүңүздө жаркырап турган төш белгини көрүп турасызбы? Көкүрөгүндө төш белгини үчүн бааланды. Супсак кылбай деп бирөөсүн так койдум көп эле. Апаларга Кудайга шүгүр берип атат. Бул асыл зат коомдук эмесинен бирикмесинен калк кадырлаган инсан деген. Мына эң сонун статус. Асыл зат коомунан алганбыз. Чыңгыз атабыздын 90 жылдыгына да алганбыз. Аныбыз да бар. Энелер күнүнө карата Сариева Талимкан өзүбүздөгү аялдар төрайымы ада берген, асыл затым апакем дегендерди берген. Бар буйруса Кудайга шүгүр. Анан Центросоюздун отличниги да бар. Турат үйдө. Мына мынча сыйлыктын ээсисиз. Демек, албетте эмгектер бааланган экен. Буйруса. Ыраазычылык билдиребиз. Сизге эркин микрофон учунан пайдаланып, жалпы талас элине, кыргыз элине өзүңүздүн кайрылуу сөзүңүз болсун. Мейли, мен эне катары кыргыз элиме эң биринчи эле эмнени каалайм? Тынчтыкты каалайм. Тынчтык болсун, бейкутчулук болсун, балдарыбыз айланайын Кудай ушу көргүзгөн балдарыбыздын өмүрлөрү узун болсун, баарыгы ден соолукта болсун, кыргыз элим өссүн, өнүксүн, буйруса жыттанып атат, өсүп атат, өнүгүп атат буйруса. Президентибизге Кудайым дагы ырайым ушундай жакшы нерсени берсин. Анан силерге, ишиңерге ийгилик, ден соолуктуу болгула, шүнтө эле жаркырап бизге окшогон элдик таланттарды чыгарып, элге таанытып тургула алтындарым. Ишиңерде ийгилик болсун, аудиторияңар мындан да кенен болсун. Көп тиги проектлерди иштеп апалар жөнүндө иштегиле, жашсыңар, талыкпагыла. Ишиңерге ийгилик, ден соолук. Рахмат. Асманыңыз ачык болсун. ыраазычылык билдиребиз. Жүсүп байке. Мен да биринчиден эми эл журтубуз аман болсун, жерге тынчтык болсун. Сиздерге чың ден соолук жалпы жамаатыңыздарга. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Алыстан таң атпастан келип бизге жагымдуу чыгармаларыңызды арлап өткөн сиздерге дагы таазим. Ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, таңда келген конокторубузду дагы бир жолу эсиңерге сала кетели. Бизде конокто Даткайым шайыр апалар тобунун солисти, элдик талант Анаш Алымкулова болду. Ал эми аккордеондо ойногон биздин агабыз Жусуп Нурматов болду. Ыраазычылык билдирип, биз болсо оюндун жыйынтыгындагы жалпы көрөрмандарга жар салып жарыялап кетели.